Birinci balanın жасап аткан жумуштарына экинчи баланы акырын киргизиш керек. Киргизгенде жанында жатса деле ошо кошулганы болот да. Бул улуу бала түшүнүш керек. Үй бүлөнүн ичинде дагы бир киши болду. Ал киши ар бирибиздин жумушубузга, жасаган нерселерибизге кошулуш керек экен. Мына кошулуп атат деп туруп. Энемдин аракети менен да, ата эненин аракети менен. Бизде ушундай кичинекей килемчелер болот. Бул килемче жөнөкөй килем эмес, порядок үчүн килем эмес. Бул килем территория. Мен жерим, мен менчик нерсем. Мен иштеп атамбы материалдар менен. Ушул жерде турсун. Мен эшикке чыгып кетем, кайра келем. Ушул жерде болуш керек. Моя территория. Менин территориям, менин менчигим. Ар бир адамдын өзүнүн менчиги болот. Сиз мындай отурасыз, мен мындай отурам. Жаныма бирөө келип отурса, мен жылып калам. Социалдык дистанция деп коет муну. Эмнеге дегенде, эки адам жакын отура албайт да. Жакын отура алганда бир туугандар, бири-бирине аябай катуу сүйгөндөр, күйөө, аял киши, ата эненин жанына жакын отура аласың. Чөчүн адам жанына отура албайсың. Ар бир жерде, ар бир үй бүлөдө да ар бир кишинин өзүнүн дистанциясы болуш керек, өзүнүн жакындай турган орunu болуш керек. Экинчи бала төрөлгөндө биз жийип коебуз да тиги баланын төшөгүн. Жийип коебуз, килемин болду, сенин килемиң бүттү, мына монуку жайылып атат депчи. Экөө тең жайылыш керек. Мунун да орunu болуш керек, мунун да орunu болуш керек. Бул килемдин үстүндө баягы калгандай эле калыш керек да. Атанын сезими, эненин сүйүүсү, жакшы сөздөрү, ошонун баары бир жерде сакталып калыш керек. Ошондо эч бир кыямат кайым болбойт, балдар тынч чоңоет.